Желекти өзгөртүү боюнча пикириңиз кандай агай? Макулсузбу, каршысызбы? Жоопкерчиликте. Жок, сизчи жарандык пикириңиз бар да сиздин деле. Жоопкерчилик кандай чечсем. Баткендин чек араларында канчалаган желектер өзү азыр орнотулуп турат? Сиздин өзүңүз жарандык пикириңиз кандай дейм да, желекти өзгөртүүгө кандайсыз? Чек ара кырдаалы бүгүнкү күндө тынч. Аскер кызматкерлери бүгүнкү күндө чек араны күнүнүк тартипке кайтарып жатат. Желекти өзгөртүү боюнчачы мактусузбу, каршысызбы? Жогорку иштеп атат азыр бул боюнча. Жок, сиздин өзүңүздүн пикириңизчи? Мен ошол тууну кабыл алган легендардын корпусунун депутатымын. Анан эми бүгүн бөйрөктөн ширак чыгарып, ушунчалык көп иштер турса, канча проблемалар турса, ошол тууну алмаштырабыз деген тууру. Бул биздин өзүбүздүн тарыхы. Тууну алмаштыргандан көрө башка иш жокпу бизде. Канчалаган проблемалар турат. Биздин жогорку президенттин дагы ой пикирин угуп, анан кандай бир чечимге келет деп биз. Сиз өзүңүздүн оюңуз кандай? Өзгөртүүгө макулсузбу? Siz буга чейин макул деп добуш бербедиңизби? Буга чейин деп мен макул деп добуш берген экен, бирок тилекке каршы ал күнү мен жыйында болгон эмесмин. Кандайдыр эми кандайдыр бир түшүнүксүз жагдай менен ооба меники ооба деп, бирок мен ал күнү жыйында болгон эмесмин. Мына 30 жылда биз ошол эски желек менен жашап келдик. Азыркы бийлик реформа кылып атат. Бүт баягы мына триллионго жетип атат, эл баары көрүп атат. Ошон үчүн чындык бул ортодо. Ошон үчүн мен мындай ойлоп атам, жарымысын эскисин калтырып, жарымысын жаңысын кылыш керек. Мына ошондой эл менен бийликтин ортосунда эме болот деп ойлойм да мен. Туунун кабыл алышына катышкан адаммын. Легендар парламент депутаты катары. Айрым адамдар тууну өзгөртсөк, символдорду өзгөртөбүз, баарын өзгөртөбүз деп чыгышкан. Ошол кезде мен каршы чыкканмын. Демек жогорку кеңеште карап атат. Аларда менимче жакшы бир акыйкаттык менен ойлонуп мындай бир жакшы тейлик чыгат го деп ойлойм да. Мындан 10-15 жыл мурун айтканмын. Тууну өзгөртүүсүнүн зарылчылыгы жок. Тууну өзгөртө турган учуру келет. Ал убакта биз каалайбызбы, каалабайбызбы дагы өзгөртүүгө туура келет деп. Эмне себептен? Эмнеси? Убактысы келет дегениңизди айтабыз да? Убактысы келет дегенде учуру келет деген. Мүмкүн учуру келген чыгар мүмкүн. Мүмкүн келген чыгар. Өзгөртүш керек. Мүмкүн өзгөртүүгө туура келер. Депутаттар чечет да, депутаттар чечет.